Ноябрдын ортосунда Бишкекте 27 жаштагы кызды муздап кетишти. Кылмышка маркумдун күйөөсү шектелип жатат. Октябрдын аягында кайра эле Борбор калаада 17 жаштагы кызды уурдап, андан кийин өлтүрүп кетишти. Милиция кыздын өгөй атасын кармады. Ал эми апрель айында Бишкектин четинде Рахима Айкынбаеванын сөөгү чыкты. Рахиманын мурдагы күйөөсү өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүргөн үчүн 15 жылга эркинен ажыратылды. Кыргызстанда аялдарды күйөөсү же башка тууганы мыкаачылык менен өлтүргөн же кыйнаган окуялар үрөй учурганчалык көп катталат. Кээде мындай трагедия чоң чуу жаратып, бийлик колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө мажбур болот. Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоочу мыйзам Кыргызстанда көптөн бери бар, бирок күн сайын көйгөйдүн күчөп баратканы мыйзам иштебейт деген ойго түртөт. Ошентсе да 2024-жылы августта мыйзамга үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүгө багытталган жаңы түзөтүүлөр киргизилген. Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам Кыргызстанда 2017-жылы кабыл алынган. Бул мыйзам укук коргоо жана башка мамлекеттик органдарга маселени чечүүгө кеңири ыйгарымдарды берет. Мыйзамга коргоочу ордер түшүнүгү кирген. Ал үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерге берилет. Ушул эле мыйзам жабырлануучулардын кайрылууларына орган кызматкерлери кандай реакция кылышы керек экенин чечмелеп берет. Мисалы, милиция үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча кабар берген же арыз жазган ар бир адамды кабыл алышы керек. Зомбулук болуп жатса, аны токтотуу үчүн кандай гана менчик имарат болбосун кирип барып, жабырлануучуну ооруканага же коопсуз жайга жеткириши керек. Өткөн жылы мурдагы күйөөсү бейти башын кескилеп салган Асель Ногойбаеванын окуясынан кийин Акыйкатчы институту аталган мыйзам кандайча иштеп жатканын изилдеп баштаган. Согласно этому закону в Кыргызстане есть 17 субъектов, которые обязаны исполнять этот закон. Наш мониторинг показал, конечно, результаты, мягко говоря, не очень. Я вам скажу даже больше. Некоторые государственные органы, которые указаны в качестве исполнителей этого закона, они даже не в курсе были, что они вообще что-то должны делать. Аны менен катар каржылоонун жоктугун жана укук коргоо органдарынын шалаакылыгын эске алганда мыйзам толук кандуу иштебейт. Коргоочу ордер мурда 3 күнгө берилчү. Андан кийин 30 күнгө чейин узартуу керек эле. Эми ордер дароо 30 күнгө берилет. Коргоочу ордер берилгенде үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга кыйыр дагы, түз дагы жакындоого тыюу салынат. Коргоочу ордердин шартын бузгандарга айып салынат же 5 күнгө камалат. Айып төлөтүү жазасына келгенде талаштуу учурлар көп. Эгерде аял мисалы мурдагы күйөөсүнөн токмок жесе, айыпты эркек төлөйт. Ал эми зомбулук жасаган киши менен жабырлануучу бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болсо, айып жалпы бюджеттен төлөнөт. Айыптардан жоголган акча мамлекеттин пайдасына кетет. Когда ко мне женщины приходят и говорят: хорошо, он штраф заплатил, он же из моего бюджета его заплатил. Хорошо, а дальше что? То есть, мне на лекарства что-то дадут, уважаемый адвокат, да, юрист? И нам приходится объяснять, что это закон такой, что вот есть решение суда, а теперь вы можете в гражданском порядке взыскать с вашего там бывшего супруга или действующего супруга все чеки, которые вы собрали, взыскать, потому что вот есть решение суда. Жаңы түзөтүүлөр расмий никеге турбаган түгөйлөр ортосундагы үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө дагы мыйзамдын күчүн көбөйттү. Мыйзамга жаңы үй бүлө мүчөсүнө тете адам деген түшүнүк киргизилди. Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо мыйзамына жаңы түшүнүк куугунтук кирген. Агрессор жабырлануучуну куугунтуктай турган болсо, орган кызматкерлеринде аны жоопко тартууга көбүрөөк ыйгарым укуктары болот. Андан тышкары мыйзамга тобокелдерди баалоо протоколу кирди. Ага ылайык жооптуу адамдар үй бүлөлүк зомбулук кайрадан кайталанбайбы, кийин адам өлтүрүү сыяктуу оор натыйжага алып барбайбы аныкташы керек болот. Бул агрессорго карата көрүлчү чараны аныктоонун куралы болууга тийиш. Камакка алынабы, административдик айып салынабы же түзөтүүчү программа зарылбы. ИИМдин түзөтүүчү программадан үмүтү чоң. Я хотел бы отметить, у нас также предусмотрен арест, но мы хотим, уже возлагаем надежду на то, что мы будем применять коррекционную программу, потому что сам арест, он как механизм эффективный, но в части того, что
скажем, будущем, именно в части превентивной механизма, скажем так, корректировка поведения лица. Мыйзам 2017-жылы кабыл алынган, бирок андан бери министрлик тарабынан бир дагы түзөтүүчү программа өткөрүлгөн эмес. Аны психологдор өткөрүшү керек. Зордукчулар өзүн башкара албаган, эмоцияларын тизгиндей албаган адамдар. Андыктан биздин адистер атайын даярдыксыз алар менен иштей албайт, дейт Эмгек министрлигинин гендердик саясат, зомбулуктан коргоо боюнча координациялоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Окоева. Эми түзөтүүчү программага пробация департаменти жооптуу. Мыйзамга түзөтүү киргизүүнүн демилгечилери программанын алгачкы 2 жылына Дүйнөлүк банк акча бөлөт деп үмүттөнүп жатышат. Андан кийин агрессорлор төлөгөн айыптан чогулган каражат жумшалат. Ал эми мунун баары ишке кирип, аткарылышына ким жооптуу экенин баары билиш үчүн санариптештирүү керек. Азыр ИИМ мыйзамдын аткарылышын жакшыртуучу системанын үстүнөн иштеп жатат. Минкаптын чечими менен жаңы система 2025 жылдын декабрына чейин даярдалып бүтүшү керек. Ведем работу по цифровизации, а именно создание единой базы данных, то есть информационной системы охранный ордер. Что это нам позволит? То есть это не только оцифровка самой деятельности, то есть, ну и создание базы. В рамках протокола оценки рисков, опять же, предусматривается оценка повторности совершения. И если мы не будем обладать информацией, было ли повторно, или, например, если у нас не будет сведений о том, что он ранее совершал, конечно, это будет затруднять работу, именно оценивать ситуацию. И в целом, если эта база позволит также превентивные меры в части того, что если лицо содержится, сведения об этом лице содержатся, то он, например, не может получить разрешительные документы на хранение огнестрельного оружия. Это вот нам позволит, скажем так, создать вот такую базу и применять в части того, что предупредить такую эскалацию и более, может быть, не допустить лиц, которые совершают семейное насилие, склонных совершать, использовать и применять оружие. Также это позволит, это охранный ордер, сама система позволит нам оценивать текущую ситуацию в регионе. И более того, это создать экосистему, то есть соединение с системами, например, пробации, которые у них есть, и, например, Министерство социального развития. 2017 жылы кабыл алынган мыйзам дагы 2024 жылы кирген түзөтүүлөр дагы кагаз бетинде сонун көрүнөт. Турмуш чындыгына келгенде ар кыл мекемелердин кызматкерлеринин шалаакылыгына, көңүл коштугуна жана мизогиниясына тушалып калат. Я вот сама рассуждала как юрист, это мое субъективное мнение, почему происходит, где цепь эта ломается. И когда была история с Осель, я поняла, что на истории Осель я увидела и поняла, где цепь обрывается. История Осель показала, что на всех уровнях, начиная от здравоохранения и заканчивая правоохранительной системой, надзирающей ее системой следствия, это прокуратура, у нас провалы в системе. Нет должного реагирования, нет должного, как бы человек обращается, нет реакции, нет мер, и идет, и самое в конце это безнаказанно. Укук коргоочулар, юристтер жана зомбулуктан жапа чеккендер милиция көп учурда арызды кабыл албай коюп, натыйжада зомбулук, адам өлүмү, майып болуу менен аяктайт дешет. ИИМ Клопко милиция шалаакы мамиле кылган учурда арызга маани бербей койгондуктан оор натыйжага алып келген жагдайда жоопко тартылат. Анын ичинде кылмыш жоопкерчилиги бар деп түшүндүрдү. Бирок жашоодо бул эреже дайыма эле иштей бербейт. К сожалению, у меня на тренингах очень часто женщины, которые из уязвимых групп, они тоже часто говорят, ну, я вызвала милиционера, он пришел на меня нахамил. Сказал, ну и дура.
что-то нам уже завтра обратно, сама будешь ему в глаза заглядывать, что-то нас вызвала. Или там видят, там, ты там разведенная, там, можно я приду, там начинают подкатывать, да? Данияр Сапарбаевдин айтымында азыр Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттарына үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууну үйрөтүп жатышат. Ал эми милиция кызматкерлери үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүнүн эл аралык тажрыйбасын үйрөнүп, квалификациясын жогорулатуу боюнча тренингтерге барып жатышат. Акыйкатчы Жамилет Жаманбаева, юрист Индира Саутова, Атыр Абдрахматова зомбулук менен тийиштүү деңгээлде күрөшүү үчүн милицияда аял кызматкерлер көп болушу керек дешет. Об этом, кстати, и омбудсмен в своем также отмечал об увеличении женщин именно в части работы семейного насилия. Но следует отметить, что практика так сложилась, что в регионах, опять-таки, если мы говорим следователей, в регионах, территориальных регионах, в подразделениях, например, сам состав, количество следователей небольшой, то есть 3-5 следователей. В этой связи, конечно, будет сложно разграничить, возложить, например, если есть там сотрудница, следователь, на нее возложить непосредственно только эту работу. Все сотрудники, независимо от его пола, вероисповедания, то есть принимается в органы внутренних дел в части того, что сам сотрудник должен так эмпативно, как вы отметили, воспринимать жертв и в этой связи оказывать необходимую помощь в соответствии с законодательством. Расмий статистикага таянсак, акыркы 2,5 жыл аралыгында үй бүлөдөгү зөөкүрлөр 34 аялдын өмүрүн кыйган. Өткөн жылга салыштырмалуу үй бүлөлүк зомбулуктун саны өйдөлөгөн. Өткөн жылдын 8 айына карата милиция 10,5 миңге жакын зомбулук фактысын каттаган. Акыйкатчы институтунун маалыматына таянсак, зомбулук окуялары жылдан жылга көбөйүп жатат. Анткени менен зомбулукка байланышкан кылмыш иштери дагы деле көп учурда сотко жетпейт. ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаев катталган зомбулук учурларынын көбөйүшүн жабырлануучулар милицияга көп кайрыла баштаганы менен түшүндүрөт. Ранее, скажем так, старались не выносить конфликты из дома. В настоящее время эта парадигма меняется, то есть наблюдается, это в силу деятельности информационных мероприятий, участия СМИ в просветительской деятельности среди населения. И, конечно, уже больше, скажем так, жертвы обращаются уже непосредственно в правоохранительные органы. Это одна сторона. Она на самом деле очень заниженная, да, это малая часть женщин, которые дошли, обратились. Слава богу, их заявление приняли, их не отфутболили, да, и по их заявлению провели какие-то мероприятия, да, правоохранительные органы там выдали охранный ордер, там задержали на несколько суток нарушителей и так далее. Көп маектешкен укук коргоочулар жана юристтер зомбулуктун өсүшүнө көп факторлор таасир этет. Мисалы билимсиздик, алсыз экономика, андан тышкары аял үй бүлөнүн менчиги деген калыптанып калган түшүнүк дешет. Алгач аял ата энесинин менчиги, кийин күйөөсүнүн менчиги дейт алар. Аларда Кыргызстан 2 жолу Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деп табылган.